Саламатсызбы, дүйнө жана чөлкөмдө болгон орунтуу окуялар менен тааныштырып, Азаттыктын студиясында Элиза Кененбаева. Украинанын президенти Петро Порошенко абактагы Надежда Савченкону Украинада камакта жаткан орус аскерлерине айырбаштап алууга даяр. Бул тууралуу Украин мамлекет башчысы Анкарада Түркия президенти Реджеп Тайип Эрдоган менен бирге өткөргөн маалымат жыйында айтты. Эгер силер менден кимдир бирөөнү айырбаштап алууга даярсыңбы деп сурап жатсаңар, мен бул суроого бүгүн ооба деп жооп берем. Мен Украинанын президенти катары өз конституциялык укугумдан пайдаланып, Надежданы башка бирөөгө айырбаштап, анын мекенине тезирээк кайтып келишине бардык аракеттерди көрүүгө даярмын. Ал тапта Орусияда камактагы Надежда Савченко кургак ачкачылыкты токтотуп, суу иче баштаганы кабарланды. Бул тууралуу бүгүн анын адвокаты Николай Полозов Твиттердеги баракчасына жазды. Надежданын мындай чечимине президент Порошенконун суранычы түрткү болгон. 9 мартта Савченконун иши боюнча соттук жараянаны аяктап, анын өкүмү 21-22 март күндөрү угутула турганы маалым болгон. Прокурорлор аскерий учкучту 23 жылга эркинен ажыратууну суранышууда. Шаршембиде Тажикстандын Рогун шаарынын бир канча тургунун милиция кармап кетти. Кармалгандардын жакындары ошол эле күнү аларды бошотуу талабы менен райондук милициянын алдына чыгышты. Себеби ачык айтылбаганы менен алар өлкөдө тыюу салынган салафи диний агымына тиешеси бар деген шек менен кармалганы болжолдонууда. Алар негизинен акыркы 4 күн бою мечиттен кармалгандар. Тажик ички иштер министрлигинин маалымат борборунун башчысы Жалолиддин Садриддин азырынча бир жыйындык чыгаруу эрте экенин, бирок укук коргоо органдары себепсиз эч кимди кармабашын айтты. Исламдын салафи агымына Тажикстан 2009 жылы тыюу салган. Түндүк Кореянын баллистикалык ракеталарды учурганы Түштүк Корея менен Жапониянын кооптонуусун жаратты. Түндүк Корея бейшембиде Вонсан базасынан жакын аралыктагы баллистикалык ракеталарды учурганын Түштүк Кореялык аскерий мекемелер маалымдашты. Маалыматтарга караганда ракеталар болжол менен 500 чакырымдай учуп Жапон деңизине түшкөн. Ал тапта АКШ менен Түштүк Кореянын армиялары 7 марттан тарта биргелешкен аскерий машыгууларын башташты. Бир нече күн мурда Түндүк Кореянын лидери Ким Чын Ын бардык өзөктүк куралдарды согуштук даярдыкка келтирүүгө чакырган. Ал эми бейшембиде расмий Пхеньян Түштүк Корея менен экономикалык кызматташуу келишимдерин толук бир тараптуу токтотконун жарыялады. Казак президенти Нурсултан Назарбаев казакстандыктар алдыдагы мөөнөтсүз шайлоодо өзү башында турган Нур Отан партиясына добуш берсе, өлкөдөгү реформаларды улантууга вада берди. Бул тууралуу эл башы 10 мартта Орол шаарында өткөн Казакстан элдер ассамблеясынын форумунда сүйлөгөндө айтты. Назарбаев ошондой эле шайлоого элдин жигердүү катышуусу өлкөгө инвестиция тартууга өбөлгө түзөөрүн белгиледи. Коңшу өлкөдө мөөнөтүнөн мурда белгиленген парламенттик шайлоо 20 мартта өтөт. Оппозиция жана укук коргоо уюмдары өнөкөткө айланып бараткан мөөнөтсүз шайлоо өткөрүү практикасын кескин сынга алып келишет. Бириккен Араб Эмираттарында соңку күндөрү катуу нөшөөрдөн кийин сел каптоо жүрүүдө. Абу-Даби жана Дубай шаарларында жолдорду суу алып, бир канча чакырымга созулган авто тыгындарды пайда кылды. Эки шаардын аэропортторунда ондогон аба каттамдар токтотулду. Климаты кургак Араб Эмираттарында март эң жаанчыл ай болуп саналат. Метеорологтор Абу-Даби менен Дубайда нөшөр бейшембидин кечине чейин токтобой турганын маалымдады. Бийлик бир канча облустарда суу каптоо жүрөөрүн эскертти. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит KG, ошондой эле биздин видеолорду бардык соц тармактардан, YouTube, Facebooktан көрсөңүз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык күн алгысы же Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Саламатта туруңуз.